Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. 2000-жылдардын башында мигранттардын акча которууларынын мааниси дүйнөлүк экономикада өтө жогорулаган. Дүйнөнүн айрым өлкөлөрү үчүн акча которуулар эң негизги булак катары кабыл алынып, кээде соода жана кызмат көрсөтүүлөрдөн, кредит же инвестициядан, валютанын кирешесинен дагы жогору турат. Дүйнөлүк банктын баа берүүсүнө таянсак, 2019-жылы төмөн жана орто киреше деңгээли менен өлкөлөргө акча которуулардын көлөмү 550 миллиард АКШ долларын түзөт деп күтүлүп жатат. Анын ичинде Кыргызстанга токтолсок, мигранттардан келип түшкөн акча которуулардын көлөмү экономиканын тышкы секторунун абалына өзүнүн олуттуу таасирин тийгизет. Себеби төлөм теңдеминин күнүмдүк трансферттер эсеби боюнча бир кыйла бөлүгүн камсыз кылат жана өлкөнүн соода тартыштыгын каржылоодо маанилүү фактор болуп саналат. Бул багытта биз кененирээк Улуттук банктын финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын жетектөөчү экономисти Мирбек Абдубачаев менен маектештик. Мирбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Биз бүгүн ушу акча которуулар, анын 2019-жылдын жыйынтыктары туурасында сөз кылабыз. Алды менен акча которуу деген эмне, алгачууга токтолуп койсоңуз. Акча которуулар бул төлөм теңдеминде колдонулуучу термин. Бул иштеп жаткандардын акча которууларына чет өлкөлөрдө 1 жыл же андан көбүрөөк иштеп жүргөн эмгек мигранттары тарабынан өз мекенине жөнөткөн акча которуулары болуп саналат. Адатта акча которуулар мигранттар тарабынан өзүнүн үй бүлөсүнө колдоо көргөзүү максатында жөнөтүлөт. Акча которуулардын натыйжасынан үй чарбасындагы киреше булак көбөйүп, акча кабыл алган тарап ал каражатты эң негизги керектөөлөрүн жабуу максатында жумшайт. Ушу акча которуулар жөнүндө мына сиз да жогоруда айтып өттүңүз, коом арасында дагы көп эле угуп, аны алып пайдаланып аткандар көп да. Ошентсе дагы ушу системага да токтолуп өтсөңүз. Бул негизинен акча которууларды жөнөтүүнүн эки ыкмасы бар. Бул биринчиден формалдуу жана экинчисинен формалдуу эмес каналдар. Формалдуу каналдарга токтолуп кетсек, бул акча которуу системалары аркылуу которуулар болуп саналат. Мисалы алсак, бул Золотая корона, Контакт, Юнистрим жана Western Union. Дагы бул жакка болсо жеке адамдардын банк эсеби жана почта аркылуу которуулары жана башкалар киришет да. Бул которуулар расмий статистикасы тарабынан эске алынып турат. Ал эми мисалы формалдуу эмес каналдарга токтолуп кетсек, бияка эмгек мигранттар, алардын достору, тааныштары, автобус айдоочулар же поезддин узатуучулары аркылуу алып келинген накталай акча болуп саналат да. Акча которуулардын накталай формада алып келүүсүн эсепке алуу мүмкүн эмес. Ошондуктан Улуттук банк которуулардын бул бөлүгүнө кошумча эсептөөлөрдү жүргүзөт. Акча которуулар учурунда анын баягы пайыз кантип эсептелет, канча пайыз кармалат, деги эле мындай өлкөлөр ортосунда түзүлгөн келишим кандай? Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча формалдуу каналдар аркылуу которууларды жүзөгө ашыруунун орточо баасы дүйнө жүзүндө айырмаланып турат да. 2019-жылы акча которуу системалары аркылуу акча жөнөтүүнүн наркы орточо эсеп менен 7% түзгөн. Мисалы, Россиядан Кыргызстанга акча которуу системалары аркылуу акча которуулардын наркы 2% түзөт. Ошол эле убакта Европадан Африкага которууларынан 5-10% алынып турат да. Тагыраак айтканда, акча которууларды жөнөтүү боюнча кызматтардын наркы өлкөнүн дарегине жараша аныкталат. Ошол келип аткан акчаларды кантип эсептейсиздер? Деги эле ошол кантип эсеби чыгарылат келип аткан акчалардын? Бул жакта Улуттук банктын акча которуулар боюнча статистикасы бул эл аралык валюталык фондунун төлөм теңдеми боюнча 5-чи жетекчилигинин методологиясына негизделет. Улуттук банктын иштеп жаткандардын акча которуулары боюнча маалыматына жеке адамдардын акча которуу системалары банк эсеби жана Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы аркылуу жөнөтүлгөн которуулары киришет да. Бул маалыматтарды Улуттук банк коммерциялык банктардын жана Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин отчеттору аркылуу алып турат. Андан сырткары Улуттук банк формалдуу эмес которуулар боюнча кошумча эсеп жүргүзүп, иштеп жаткандардын акча которуусунун жалпы суммасын чыгарат.
Бул кошумча эсептөө буга чейинки изилдөө жана эсептөөлөрдүн негизинде жүргүзүлөт. Азыркы учурда айтып кетсек, кошумча эсептөө акча которуулардын таза киришинин 10%-ын түзөт. Мирбек мырза, сиз жогоруда ушу акча которуулар эки канал менен келе турганын айттыңыз да. Анан көбүнчө акчанын келиши же болбосо мындай өлкөгө агымы кайсы канал аркылуу келип атат? Кыргыз Республикасына келип түшкөн мигранттардын акча которууларынын негизги каналы болуп акча которуу системалары болуп эсептелинет жана алар которуулардын 90%-ын көбүн түзөт да. Бирок бул формалдуу каналдар. Эми могу соңку жылдардагы биздин мигранттардын акча которууларынын динамикасына токтолуп кетсеңиз. 2012-2013 жылдарда мигранттардын акча которуулардын жалпы агымынын өсүш темпи стабилдүү болуп, жылына орточо эсеп менен 15,7%-ды түзгөн. Ошону менен бирге 2014 жылдан баштап акча которуулардын жалпы агымынын төмөндөө тенденциясы байкалган. 2015 жылды алсак, акча которуулардын таза көлөмү 2014 жыл менен салыштырганда 25,8%-га төмөндөгөн. Бул төмөндөө биринчи кезекте орус рублунун АКШ долларына болгон девальвациясына байланыштуу болгон. Акча которуулардын АКШ долларындагы жалпы көлөмү түшкөнгө карабай, орус рублунда келип түшкөн которуулардын көлөмү сакталып келген. 2016 жылы Кыргыз Республикасына келип түшкөн акча которуулардын көлөмүнүн кайрадан өсүшү байкалган. Орточо эсеп менен 2016-2018 жылдарда акча которуулардын таза агымынын өсүү темпи 17,1%-ды түзгөн. Ошону менен бирге 2019 жылы акча которуулардын көлөмү 13,6%-га төмөндөгөн жана акча которуулардын төмөндөшүнө бир катар факторлор өз таасирин тийгизишти. Бул биринчи кезекте 2019 жылдын апрель айында Россия Федерациясынан Кыргызстанга 100 000 Россия рублунан ашпаган акча которууларды жөнөтүүгө киргизген чектөөлөр болуп саналат. 2019 жылдын декабрь айынан тартып бир нече акча которуу системалары аркылуу акча которууларга болгон чектөөлөр 150 000 рублга жогорулаган. Ошондой эле Россия рублунун АКШ долларына болгон туруксуздугу жана 2018 жылдын акча которууларынын жогорку базасы өзүнүн таасирин тийгизишти. Эми маегибиздин соңунда жалпы эле 2019 жылы кайсы өлкөлөрдөн Кыргызстанга акча которулду, тескерисинче Кыргызстан кайсы өлкөлөргө акча которду, ошонун дагы бир статистикасына токтолуп кетсеңиз. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча жеке адамдардын акча которуу системалары аркылуу которуулары 2 миллиард 406,9 миллион АКШ долларын түздү. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 10,4%-га аз. Кыргыз Республикасынан 554,6 миллион АКШ долларындагы акча которуулары жөнөтүлгөн. Ошентип 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча акча которуулардын таза агымынын көлөмү 1 миллиард 852,3 миллион АКШ долларын түзүп, 2018 жылга салыштырмалуу 13,6%-га төмөндөгөн. Акча которуулардын жалпы агымында Россия Федерациясынын үлүшү 98%-га жакын. Ал эми акча которуулардын географиялык кесилишинде башка өлкөлөрдүн үлүшү мурдагыдай эле аз. Жогоруда сиздер Улуттук банктын финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын жетектөөчү экономисти Мирбек Абдубачаев менен болгон маекти уктуңуздар. Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, кыргыз экономикасы үчүн иштеп жаткандардын акча которууларынын мааниси зор экендигин эске салуу менен Улуттук банк которуулардын статистикасын эсепке алууну жакшыртуу жана которууларды ар тараптуу изилдөө багытында үзгүлтүксүз иш жүргүзүп турарын белгилей кетели. Акча которуулар боюнча маалыматты сиздер Улуттук банктын сайтындагы статистика бөлүмүнөн таба аласыздар. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.